Максат менен эмгек чырмалышканда адам бардык мүдөөсүнө жетет. Максатсыз жашаган адамдын башка тирүү жандыктан айырмасы жок. Сартаки Тоскулу уулу. Саламатсыңарбы, урматтуу студенттер? Архитектуралык курулуш технологиясы предмети боюнча аралыктан кайтарым байланышты уюштуруу максатында студенттердин өз алдынча иштеринин аткарылышы DAS 17 жана ARH 17 группалары. Сабактын максаты студенттер теориялык билимге ээ болуу менен имараттарды жана курулмаларды долбоорлоо жумуштарында жаңы техникалык каражаттарды колдонуп, эффективдүү курулуш материалдарынын жана конструкцияларынын артыкчылыктарын, кемчиликтерин жана аларды монтаждоонун технологиясын үйрөнүшөт. Студенттер өз алдынча жумуштарды аткарууда алардын ой жүгүртүүсү, изденүүчүлүгү, чыгармачылык менен иштөөсү калыптанат. Студенттердин ар тараптан билимдерге ээ болуусу алардын таанып билүүсүн, ыкмашыгууларын, жөндөмдүүлүктөрүн калыптандырып, компьютердик технологиянын жетишкендиктерине таянып, инновациялык технологияны өздөштүрүүгө ээ болушат. Студенттердин өз алдынча иштерин кабыл алуу, аралыктан кайтарым байланышты аткаруу максатында жумушчу программада көрсөтүлгөн темалар боюнча ар бир студент өзүнө бөлүнгөн өз алдынча иштерин тапшырышат. Бүгүнкү кайтарым байланыш сабагында төмөнкү студенттер өзүнүн ишин коргошот. Биринчи, монтаж металлических конструкций деген темада DAS 17 группасынын студенти Кенжебекова Нуршат. Экинчи, наборные или штучные кровельные материалы деген темада DAS 17 группасынын студенти Конуш кызы Ханзада. Үчүнчү, мембранное покрытие деген тема боюнча ARH 17 группасынын студенти Абдыманап уулу Самат тапшырат. Анда эмесе биринчи, монтаж металлических конструкций деген темада Кенжебекова Нуршат өзүнүн темасын коргоону баштасын. Монтаж металлических конструкций. Что называется монтажом? Монтажом называется производственный процесс, связанный со сборкой и установкой оборудования отдельных конструкций или всего сооружения, заранее изготовленного целиком или по частям. Металлическая конструкция. Какие виды вы знаете? Виды: ферма, колонна, балка. Монтаж ферм выполняет после полного закрепления колонн. Первую смонтированную ферму крепят расталками, каждую последующую крепят связанными к предыдущей. Монтаж колонн ведут с помощью кранов на весу. Предварительно колонны раскладывают в место монтажа, также выполняет обстройство конструкции. Так как монтаж колонн ведется с крана, важно, чтобы колонна подвешивалась строго вертикально. Монтаж балок ведется с помощью крана. Балка устанавливается на опорный столик колонны, затем балки скрепляются между собой болтами. Подготовительные работы. Для того, чтобы обеспечивать безопасность при работах на большой высоте, сооружаются площадки под мостики. Это хоть и увеличивает стоимость монтажных работ, но при этом гарантирует их полную безопасность. К подмостям предъявляются следующие требования. Они устанавливаются на элементе до его подъема. Ограждение их должно быть не менее 1 метра. Они должны быть устойчивыми, прочными и сборно-разборными. Спасибо за внимание. Азаматсың, суроолор Нуршат, анда рахмат сага. Кийинки сырьясты ким зашты кылат? Мен көрөмөчкө көрүндүбү? Көрүндү. Ооба. Сүйлөй бер. Тема наборные или штучные кровельные материалы. Бул материалдарга солому, дранг, игон булар биздин заманга чейин эле илгертен бери эле колдонуп келген материалдар болуп эсептелинет экен. Анан бул көбүнчө Европа, анан Азияда. Анан булардын срогу 100 жылга чейин болот экен эжеке. Анан булар кровляда оор турат экен эжеке. 40-тан 70 килограммга чейин 1 метр квадратына. Кийинки биз мягкая черепица бул бунун 2 түрү болот экен. Шестиугольный, анан прямоугольный болуп. Тонкий плиткаларга окшош болот экен. Анан булардын негизгиси
стекловолокнистый болот экен. Анан булардын размери 1 метр 300-350 миллиметр, талшынасы 3-4 миллиметр. Ал эми булардын установкасы, буларды кровля катырганда биринчи мык менен жана ошол материалдын өзүнүн самоклеящий слой болот экен ичке. Самоклеящий слою боюнча прямоугольный черепицада болот экен. Появление мягкой черепицы. Бул мягкой черепицанын пайда болушу бул 20-кылымда США-да плитки шинглистер бул асбестовый картондон анан үстүнкү бети битум менен жабылган экен. Анан буларды көбүнчө Финляндияда чыгарат экен. Катипалд жана Икапал деген фирма. Ал эми Италияда Чегола, Францияда Андулен, Россияда Техноникос фирмасы. Заключение жыйынтыгы бул мягкая черепица кем рулонный материалдарга караганда бышыгыраак, анан кийин туруп көрүнүшү дагы көбүрөөк болот. Анан бул негизи крышада сплошная обрешетканын ролун да ойнойт. Демек, бул биз өткөндө караган материалдардын бир түрү экен, мягкая черепица же болбосо ийилгич черепица, бул штучный материалдарга кирет, өтө майда штучный материалдар. Эми бул материалдардын артыкчылыктары кандай экен башкалардан? Кемчиликтери? Артыкчылыгы долговечный болот экен эжеке. Анан краскасы өчүп, болбосо бир жактан эч кандай эмеси жок экен черепицанын. Бул материалдын баасы кандай экен? Бизде чыкпайт экен да бул, Бизде чыкпайт экен. Булар оор болгондуктан баягы бизде анча колдонбойт экен эжеке. Бирок чыдамдуулугу жогору да. 100 жыл. 100 жыл экен да. Бир орнотуп койсоң, канча акча кетирсең, бирок ошол акчаны актайт экен да. Канча жыл бизге кызмат кылып. Туурабы? Бирок бул материал өтө майда болгондуктан аларды куроо дагы кыйынчылыкты туудурса керек, Ооба эжеке. Да балдар, суроолоруңар барбы? Суроолоруңар болсо Ханзадага бергиле. Жок эжеке. Жокпу суроолор? Азамат кандай Ханзада? Дагы ким даярданып келди балдар? Эчке меники бар эчке. Сенде слайд барбы? Ооба эчке. Дагы чыгар анда экранга. Аз. Мембранное покрытие деген тема экен. Ооба эчке. Биз өткөндө караган материалдардын бир түрү экен, бул дагы. Мембранный покрытие. Билем. Мен сиресин эчкимде. План мембранный покрытиянын өзү жөнүндө, анан экинчисинде анын түрлөрү жана өзгөчөлүктөрү, монтаждоо боюнча. Мембрана покрытие бул өчө тонкий лист багандай 2-20 сантиметр калыңдыктагы бандай пленка сыяктуу болот. Жана бунун массасы 1,5 килограмм экен, ошо 1 квадрат метринде. Буну орнотуу жана коюуда оңой экен. Өзүнчө бандай кыйынчылыкты туудурбайт экен. Бул түрлөрү 3 түргө бөлүнөт негизи. ПВХ, ЭПДМ болуп 3 түрү. Биринчи түрү ПВХ бул өзүнчө полимерден жасалган, акчасы башкаларга салыштырмалуу арзан. Бул установкасы дагы жеңил өтөт. Клей түрүндө установка кылса болот буну. Анан беркиндей самара крепеж боюнча крепеж менен установка кылса болот. Бунун өзгөчөлүктөрү абдан бандай шамалдарга туруштуу келет. Кыйынчылык установка жасап атканда бандай бурчка келгенде дагы өтө жеңил болуп, бандай установка оңой болот коюп атканда. Анан кийинкиси ЭПДМ бул
PVH'dan biraz banday акча каражаты кымбатыраак, бирок көпкө чыдамдуулугу бар. 50 жылга чейин жетет. Бул синтетический каучуктан жасалган экен. Мына слайдта кара түс менен берилген. Бул да установкасы жеңил. Кийинкиси ТПО материал. Мына астында үчөөнүн айырмачылыктары турат. ТПО материал бул негизи Европа мамлекеттеринде өтө кеңири таралган жана аз деле көп бандай көптөгөн завод фабрикаларда да иштетишет экен. Россияга ушу аз-аздан келе баштайт экен. Бул биринчи жолу буну колдонуп баштап 40 жыл мурундан баштап колдонуп келип атышат. Өзгөчөлүктөрү да башкаларга караганда өрткө туруштуулугу жогору, акча жагы дагы кымбатыраак экен башкаларга караганда. Монтаждоо боюнча, кантип орнотуу боюнча 4 түрү бар. Астында турат. Биринчи түрү балластный метод. Негизи пленканы бүткөндөн кийин үстүнө ушу өзүнчө гравий материалдарын да шагылды жайып койсо болот. Анын үчүн ошо материал бузулбаш үчүн үстүнө дагы бир тонкий материал коюш керек. Себеби ушу шагылдын уч кырлары болсо ошо тытып кетиши мүмкүн экен. Мембрана материалынын бир минус жагы ошондой экен, кырларга туруштуу бере албайт. Клеевой метод бул абдан кеңири таралган. Жөнөкөй эле клей менен орнотуу методу. Кийинкиси теплосварный бул өзүнчө жылбаны эритип туруп анан жалмаштыруу методу. Бул 500 градуска чейин эритип, ошо четини 10 сантиметрге чейин эритип анан жалмаштырып коюшат. Бул да абдан жакшы таралган метод. Механический бул кадимкилер крепеждердин жардамы менен аралыгы 20 сантиметрге чейин андан ашпаш керек экен. Крепеждер менен кагып орнотуп чыгышат. Бул жерде да өзүнчө бар. Кандай механический метод менен кантип орнотуу керек. Жакшы көрсөтүлгөн. Мембранный кровлянын жалпы кысача түшүндүрүшү. Азаматсың. Демек бул бизге али жетиштүү боло эле экен да, көп, чет өлкөлөрдө колдонулган материал экен, орнотуу дагы, монтаж кылуу дагы оңой экен да, кадимкидей эле клейлердин жардамы менен же кадимкилер жардамы менен өзүбүз орнотуп койсок болот экен. Балдар, суроолор барбы? Тема кызыктуу экен. Самат, бул кандай материалдан жасалган экен? Өзүнчө бул материалы бул полимерден жасалган. ПВХ, ЭПДМ деген өзүнчө химический заттар бар. Ошолор менен негизи бандай адам сыртынан көрсө пленкага окшогон, калыңдыгы ошо 2 сантиметрге чейинки. Кадимки рулон материалга окшоп оролуп келе экен бул. Рулонный материал экен. Эни канча экен? Эни өтө чоң окшойт эни дагы. Эндүүлүгү ошо 2 метрдин аралыгында да айланасындагы материал. Бул жана тиникке окшоп эле ашып калган жерлерин мындай кайчы сыяктуу нерсе менен кыркып коет экен, Ооба. Абдан жакшы материал да, көп чыдамдуу. 50 жыл, 70 жыл. Буну алмаштырууда дагы оңой жол экен, ошону алып тез гана алмаштырып. Убакытты да көп албайт, кыйынчылыкты да тудурбайт экен. Бизге келсе жакшы болот. Абдан. Бул кайсыл жакта чыгарылат экен ошондо? Европа өлкөлөрүндө, көбүнчө Америкада жакшы өздөштүрүлгөн, Европада да чыккан, ошо ойлоп табышкан ошол жакта. Бизде келдик. Аз-аздан Россияга келип атат экен. Бул только баягы общественный зданияларга или жилой домдорго деле болор эле? Көбүнчө ошо плоский крышкаларда көпчүлүк колдонулат. Ошо тегиз жерлер, бирок бул рулонный материал болгондуктан скатный үйлөрдө да колдонсо болот. Андан сырткары өзүнчө да ийилип үстүңкү
кровля сыяктуу өзүнчө да илип койсо да болот экен эчке. Азыркы жаңы методдор бар, андан сырткары частный домдорго установка кылса болот. Анын түрлөрү да көп. Кандай установка кылуу? Кадимки эле чатыр сыяктуу жасап койсо да болот. Дагы суроолор барбы? Жетиштүү болду. Жакшы даярдансын. Азаматчы жакшы даярдаптыр чындыгында. Дагы Ооба, эчке сон. демек балдар, сиз ушул материалдарды издөө менен канча эмгек кылдыңар, издедиңер, интернет булактарынан ар кандай материалдарды издеп таап, аны ушундай видео кылып слайд түзгөнүңөргө канча эмгек талап кылынат. Бул изденүү менен силер мындан аркы ишиңерде дагы ушундай изденүүчүлүк менен аракет кылсаңар чоң нерселерге жетишесиңер келечекте. Ошондуктан аралыкта болсо дагы ушинтип аракет кылып окуганыңар үчүн рахмат силерге дагы. Макул анда. Макул эчке. Рахмат эчке. Жакшы. Рахмат сизге дагы. Аз калды окшойт эми, Кудай кааласа университетке бара турган күндөрдө жетишебиз. Жакшы тургула. Саламатыңыз